11 bab. Maryam уулу Ыйса Машаяк менен болгон тоскоолдуктар. Эгерде Маryam уулу Ыйса Машаяк берилген кымбат белек болсо, анда ал Ибраим алейхиссалам уулун жана куткаруучу курмандыкка муктаж болгон бардык адамдарды куткаруу үчүн өлүшү керек. Биз 6 пунктта курмандык өлүшү керек экендигин көрдүк. Бирок Маryam уулу Ыйса Машаяк өлдү бекен? Жалпы түшүнүк. Көпчүлүк ишенген адамдар Маryam уулу Ыйса Машаяк өлгөн эмес деп айтышат. Ушундай ойдун жактоочулары өз көз караштарын асыл Курандагы бир гана аятка негиздешкен. Ниса сүрөсү 157-аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Аль-Масих бинни Маryamды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Ыйса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Бирок бул аят бир гана ойго негизделбейт. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Ошондуктан берилген аят жөнүндө ар кандай талкуулар бар. Башындагы ислам талкуучулары бул аятты талкуулоонун бир нече түрү бар экендигин түшүнүшкөн. Ат-Табари алардын эң эле көп тараган төртөөсүнүн сунуштаган. Маryam уулу Ыйса Машаяк айкашкан жыгачта өлгөн эмес, бирок ээсин гана жоготкон. Айкаш жыгачта Маryam уулу Ыйса Машаяк өлгөн эмес, анын ордуна башка бир өлтүрүлгөн. Маryam уулу Ыйса Машаяк чындыгында эле өлгөн, бирок айкашкан жыгачта эмес. Андан кийин ал айкашкан жыгачтан кереметтүүлүк менен бошотулган жана өлтүрүлгөн эмес, ал өзүнүн ажалы менен өлгөн. Маryam уулу Ыйса Машаяк чындыгында эле айкашкан жыгачта өлгөн. Машаяк жолун жолдогон адамдар да ушундай дешет. Биринчи талкоочулар өлүм бул уйку деп түшүнүшөт. Экинчиси аны кармап алышты деген түшүнүк берет. Үчүнчүсү болсо, берилген аятта сөздөрдүн түзүлүшү, хронологиясы бузулган деп болжолдошот. Ал эми акыркы талкуулар өлүм болгондугун түшүнөт. Мисалы башкалар Фахраддин ар-Рази дагы бир нече мүмкүн болгон талкуу сунуш кылган. Сөз байланышы өтө маанилүү. Берилген аяттын маанисин түшүнүү үчүн сөз байланыштарына көңүл буруп көрөлү. Эгерде биз муну кылбай турган болсок, бул аяттын жана биздин темага тийиштүү башка аяттардын маанисин да жоготуп коебуз. Мисалы, кимдир бирөө минтип айтты дейли. Бизге сыйынууга уруксат берилген эмес. Анткени минтип жазылып турат: намазды аткарууга келбегиле. Ниса сүрөсү 43-аят. Бирок асыл Куран эч жерде сыйынууга тыюу салбагандыгында күмөн жок. Жооп кайда? Толук мааниси биз мас абалыбызда сыйынууга келбешибиз керек. Бул үлгү бизге, эгерде сөз байланыштырган карабай турган болсок, жалган чечим чыгаруу жеңил экендигин билдирет. Аяттан бир нече сөз алып жана ушул темага байланышы бар кылган аяттарга маани бербей койгондук. Бул асыл Курандын маанисин бузгандык менен барабар. Эгерде ушул аятты биз анын сөз байланыштары менен бирдикте окуй турган болсок, биз аны туура түшүнө алабыз. Ошондуктан Ниса сүрөсүндөгү 157-аяттын сөз байланышы менен бирге кунт коюу менен окуп көрөлү. Ниса сүрөсү 153-дөн 159-га чейинки аяттар. Эй Мухаммед, китеп ээлери сенден көктөн бир китеп түшүүңдү сурайт.
Мусадан мындан дагы чоңураак нерсени сурашкан эле. Бизге Алланы ачык көрсөт дешкен эле. Ошондо залимдиктери үчүн аларды чагылган урган эле. Андан соң аларга ачык айкын далилдер келгенден кийин Музоону кудай кылып алышты. Муну дагы кечирдик. Жана Мусага ачык далил бердик. Убаданы бузгандары себептүү үстүлөрүнө тур тоосун көтөрдүк. Жана аларга бул дарбазадан сажда кылган абалыңарда киргиле дедик. Дагы аларга ишемби күндөрү чегиңерден ашпагыла дедик. Ошондой эле алардан бекем убада шерт алдык. Андан соң убада шерттерин бузушкандыктары, Алланын аяттарын таңгандыктары, пайгамбарларды жазыксыз өлтүргөндүктөрү жана дилдерибиз кулпуланган дегендиктери себептүү биз аларды каргышка калтырдык. Жок, тескерисинче капырлыктары себептүү Алла алардын дилдерин мөөрлөп койду. Демек алар кемден-кем ыйман келтиришет. Жана да капырлыктары жана Мариям туурасында чоң жала жайгандыктары себептүү. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Әл-Масих бинни Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Ыйса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Тескерисинче, аны Алла өз алдына көтөргөн. Алла кудурет жана даанышмандык ээси. Ар бир китеп берилген адам өлүмүнөн мурун ага, Ыйсага албетте ыйман келтирет. Кыямат күнүндө болсо, ал, Ыйса, булардын зыянына күбө болот. Келгиле, ушул Ниса сүрөсүнүн 157-аятынын ортоңку бөлүгүн көңүл буруп окуп көрөлү. Бул жерде негизги көңүл бура турган Мариям уулу Ыйса Машаяк эмес. Алар деп айтылган топ адамдар. Алар ким экендиги бул аятта билинбейт. Бирок алдыңкы аят алардын ким экендигин толук ачып берет. Эй Мухаммад, китеп ээлери сенден көктөн бир китеп түшүрүшүңдү сурайт. Мусадан мындан дагы чоңураак нерсени сурашкан эле. Бизге Алланы ачык көрсөт дешкен эле. Ошондо залимдиктер үчүн аларды чагылган урган эле. Андан соң аларга ачык айкын далилдер келгенден кийин Музоону кудай кылып алышты. Муну дагы кечирдик. Жана Мусага ачык далил бердик. Бул аятта кимдер жөнүндө айтылып жатат? Ишембини сактаган адамдар, Муса алейхиссаламдын адамдары, Израиль уулдары. Бул иудейлер, Мухаммед алейхиссалам жана Муса алейхиссаламдын замандаштары. Ниса сүрөсү 154-аят. Убаданы бузгандары себептүү үстүлөрүнө түр тоосун көтөрдүк. Жана аларга бул дарбазадан сажда кылган абалыңарда киргиле дедик. Дагы аларга ишемби күндөрү чегиңерден ашпагыла дедик. Ошондой эле алардан бекем убада шерт алдык. Бул аятта кимдер жөнүндө айтылат? Муса алейхиссаламдын адамдары жөнүндө. Башкача айтканда, ошол кездеги иудейлер. Ниса сүрөсү 155-аят. Андан соң убада шерттерин бузушкандыктары, Алланын аяттарын таңгандыктары,
пайгамбарларды жазыксыз өлтүргөндүктөрү жана дилдерибиз кулпуланган дегендиктери себептүү биз аларды каргышка калтырдык. Жок, тескерисинче капырлыктарды себептүү Алла алардын дилдерин мөөрлөп койду. Демек алар кемден кем ыйман келтиришет. Бул аятта айтылган кимдер жөнүндө? Муса алейхимсалам жана пайгамбарлар менен жашаган Израиль уулдары жөнүндө айтылып жатат. Ниса сүрөсү 156 аят. Жанада капырлыктары жана Мариям туурасында чоң жала жайгандыктары себептүү. Бул аятта кимдер жөнүндө айтылат? Мариям уулу Иса Машаяктын мезгилиндеги еврейлер жөнүндө. Ниса сүрөсү 157 аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Аль-Масих бинни Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Иса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Бул аятта кимдер жөнүндө айтылып жатат? Кайрадан Муса алейхиссаламдын эли жөнүндө. Эль-Мадина Аль-Мунавварада жашаган израилдиктер жөнүндө. Чыныгы маани. Биз көрүп кеткендей, 157 аят баштагы аяттардын жыйынтыгы жана алардын бардыгында бир гана нерсе камтылган. Муса алейхиссаламдын эли Муса алейхиссаламдын учурунда, Мухаммед алейхиссалам жана Мариям уулу Иса Машаяктын учурунда. Ал жерде христиандар эскертилбегенден кийин, бул аяттагы христиандарга болгон айыптоолор иудейлерге оодарылат. Эгер биз ушуну түшүнө турган болсок, анда аяттын чыныгы маанисин түшүнө алабыз. Ниса сүрөсү 157 аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Аль-Масих бинни Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнөт. Албетте, Иса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Ишемби күнүн сактаган эл иудейлер. Мухаммед алейхиссаламдын учурунда биздин ата-бабалар Алланын уулу, элчиси болгон Мариям уулу Иса Машаякты өлтүрүшкөн деп айтышкан. Бирок асыл Куран бул иудейлер аны өлтүрүшкөн эмес, аны асышкан да жок. Бирок бул иудейлерге ушундай көрүнгөн дейт. Аят ким жөнүндө айтып жатат? Мариям уулу Иса Машаякты курчап турган иудейлер жөнүндө. Жана аят эмнени айтып жатат? Мариям уулу Иса Машаяк кыйналып өлсүн үчүн бул иудейлер өздөрү аны айкашкан жыгачка кагып өлтүрүшкөн эмес. Тагыраак түшүнүк болуш үчүн Израиль уулдары Мариям уулу Иса Машаякты өлтүрүшкөн эмес, бирок муну римдиктер кылышкан. Иудейлер өздөрүнүн бардык жашоо күндөрүндө өлүм жазасы үчүн адамды керип өлтүрүүнү колдонушпагандыктары чындык. Алар таш менен уруп өлтүрүшкөн. Айкашкан жыгачка римдиктер келип өлтүрүүнү колдонушкан. Римдиктер Мариям уулу Иса Машаякты бул мыкаачылык ыкма менен өлтүрүүнү иудейлердин атынан жасашкан. Биз муну кийинчерээк көрөбүз. Бул дагы ушул темага тийиштүү болгон асыл Курандын башка аяттарында да келет. Суроомунда аят
Maryam уулу Иса Машаяк өлгөн эмес деп айтып жатабы? Албетте жок. Чындыгында бул жерде да, асыл Курандын башка аяттарында да Маryam уулу Иса Машаяк өлгөн эмес деп айтылган эмес. Ошол кездеги иудейлер Маryam уулу Исаны кабыл алышпай, андан жана анын кабарларынан баш тартууну каалагандыгында шек жок. Асыл Куран ишембини сактаган элдердин байыркы мезгилдердеги пайгамбарларга кылган мамилелери жөнүндө мындай дейт. Бакара сүрөсү 87-аят. Албетте, биз Мусага китеп бердик. Андан кийин да пайгамбарларды жибердик. Иса бинни Мариямга далилдерди бердик. Жана аны Рухул Кудс менен кубаттандырдык. Ар качан бир пайгамбар силерге жакпай турган аят менен келсе, бирин жалганчы деп, бирин өлтүрө бересиңерби? Али Имран сүрөсү 54-аят. Жөөттөр массивке каршы айла кылышты. Жана аларга каршы Алла да иш ойлонду. Чындыгында Теңирдин ойлорунан артык эч нерсе жок. Маида сүрөсү 70-аят. Биз Бани Исраилдин убада шертин алдык, жана аларга пайгамбарлар жибердик. Качан аларга бир пайгамбар алардын напсилери каалабаган кай бир өкүмдү келтирсе, бирөөлөрүн жалганчы дешет, бирөөлөрүн болсо сураксыз өлтүрүшөт. Тарых өзү көргөзүп жатат. Кээ бир иудейлер өздөрүнө жакпаган кабар алып келген пайгамбарларды жалганчы дешкен. Алар мындай пайгамбарлардын бир канчаларын өлтүрүшкөн. Инжил, Матфей 23-бап 29-дан 31-ге чейинки аяттар. Окумуштуулар жана фарисейлер, анткорлор, силерге кайгы. Пайгамбарларга күмбөздөр куруп жүрөсүңөр, жана такыбалардын эстеликтерин жасалгылайсыңар. Анан айтасыңар, эгерде биз аталарыбыздын доорунда жашасак, биз пайгамбарлардын канына забын болбойт элек. Ошентип силер пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экендигиңер жөнүндө өзүңөргө каршы болуп күбөлөндүрөсүңөр. Алар Маryam уулу Иса Машаякты жананын кабарын жок кылууну каалагандыгын биз билебиз. Палестина Римдиктердин империясынын кол алдында болгон. Анын жашоочулары Иса Машаякты таш менен уруп өлтүрүшсө да болмок. Бирок алар ал каракчы сыяктанып, айкашкан жыгачта шылдың болуп өлүүсүн каалашты. Бул Алланын ойлогонундай болгондугун биз кийинки баптарда билебиз. Суроо мында. Эмне себептен иудейлер Иса Машаяк өлдү деп айтышкан? Биз дагы эле бул жоопту асыл Курандан Мухаммед алейхиссалам иудейлерге Мадина аль-Мунавваррада Маryam уулу Иса Машаяк жөнүндө айткан жакшы сөздөрүнөн таба алабыз. Ал Маryam уулу Иса Машаякты иудейлердин алдында коргочологон жана алардын ага кайрылуусуна аракеттенген. Анын мүнөздөрүнүн өзгөчөлүктөрү. Курандын айтуусу боюнча Маryam уулу Иса Машаяк Машаяк деп аталган жалгыз гана пайгамбар, элчи. Араб тилиндеги массаха деген сөзгө тийиштүү. Майлоо, түртүү, сүртүү дегенди билдирет. Байыркы мезгилдерде падышаларды падышалыкка дайындап, аны атайын май менен майлашкан, майланган, жогорку болуп дайындалган дегенди билдирет. Маryam уулу Иса Мессия чындыгында Алланын тандаганы. Андан тышкары биз өткөн бапта көргөнбүз. Массаха, сүртүү, тазалоо, жууп тазалоо, жыйноо дегенди билдирет. Ошондуктан Мессия тазалай тургандын өзү.
Мәссаха деген сөз дағы жарақатқа айықтыру үшін зайтун майын сыйпоо дегенді да билдирген. Ошондуктан Мессия жаракатты айықтыруучу. Ошентип асыл Куран бизди ага дарылоого дары жазып берген доктор сыяктуу ишенүүгө үндөйт. Али Имран сүрөсү 50-51 аяттар. Мен силерге өзүмдөн алдыңкы тоороттун чындык экенин ырастоочу болгон абалда силер үчүн арам кылынган айрым нерселерди адал кылуу үчүн келдим. Дагы силерге Раббиңерден аят далил келтирдим. Алладан корккула, жана мага моюн сунгула. Албетте, Алла менин Раббим, жана силердин Раббиңер. Демек, ага ибадат кылгыла. Мына ушул силер үчүн туура жол. Мариям уулу Иса Машаяк асыл Куранда Алланын ыйык руху менен кубатталган жалгыз пайгамбар. Ал бул дүйнөгө Алланын ыйык руху аркылуу келди. Маидда сүрөсү 110 аят. Эстегин, кыямат күнүндө биздин Теңир мындай деп айтат. Эй Иса бинни Мариям, сага жана энеңе берген нематымды эстегин. Сени Рухул Кудус менен күчөтөм. Амбия сүрөсү 91 аят. Ошондой эле өз намысын сактаган аялды эстегин. Анын биз өз тарабыбыздан болгон рухту ага үйлөдүк. Жана аны уулу менен кошо бардык ааламдар үчүн аят үлгү кылдык. Тахрим сүрөсү 12 аят. Ошондой эле өз намысын сактаган аялды Мариям бинти Имрамды мисал келтирди. Мына ушинтип биз өз тарабыбыздан болгон рухту жанды ага үйлөдүк. Ал Раббисинин сөздөрүн жана китептерин тастыктады да моюн сунуучулардан болду. Ал дагы Алланын руху деп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Ниса сүрөсү 171 аят. Албетте, Аль-Масих Иса бини Мариям Алланын элчиси гана, жана анын Мариямга жеткизген сөзү, ошондой эле анын тарабынан рух ээси гана. Мариям уулу Иса Машаяк Алланын жакындарынан деп аталган пайгамбар, элчи. Али Имран сүрөсү 45 аят. Ошол кезде периштелер айтышты. Эй Мариям, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз куш кабар кылып берет. Анын ал сөздүн аты Масих Иса бинни Мариям болуп, ал бул дүйнөдө жана акыретте абройлуу жана Алланын жакындарынан болот. Ал Алланын сөзү аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Али Имран сүрөсү 45 аят. Ошол кезде периштелер айтышты. Эй Мариям, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз куш кабар кылып берет. Анын ал сөздүн аты Масих Иса бини Мариям болуп, ал бул дүйнөдө жана акыретте абройлуу жана Алланын жакындарынан болот. Ниса сүрөсү 171 аят. Албетте, Аль-Масих Иса бини Мариям Алланын элчиси гана, жана анын Мариямга жеткизген сөзү, ошондой эле анын тарабынан рух ээси гана. Адамдын сөзү адамдын эмне деп жана эмне ойлонуп жаткандыгын билдирип турат. Биз адамдын бир сөз чыкканча ал адамдын кандай экендигин биле албайбыз. Эгерде адамдын оюндагы сөз айтылбаса, анын сыртынан дагы ал адамдын кандай экендигин билинбей кала берет. Эгерде адам ачык айрым, жапакеч жана ак ниет болсо, анда ал адам биз аны таанышыбыз үчүн сөзгө аралашат.
Söz bul adam мүнөзүнүн ачуулуусу, айыпталуусу, билинүүсү. Алла ачык, сүйүүчү жана ак ниет. Анын бир ысымы боорукер. Ал бизди алдоо үчүн жашынбайт. Ошондуктан ал Мариям уулу Иса Машаякты биз түшүнгөн тилде бизге өзүн ачып берүү үчүн өзүнүн сөзү катары жиберди. Ал адамдар менен баарлашууну каалаган. Ошондуктан адамдарга Мариям уулу Иса Машаяк аркылуу жеткиликтүү болду. Ал чындык деп аталган, жалгыз пайгамбар, элчи. Мариям сүрөсү 34-аят. Алар күдүк күмөн кылып жаткан Иса бини Мариям ал жөнүндөгү Алланын чындык сөзү мына ушул. Чындык Аль-Хак Алланын 99 ысымынын бири экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Ушинтип асыл Куран Мариям уулу Иса Машаякты Аллага тийиштүү болгон ысымдар менен атаган. Ал Алланын аят жышаандары аталган жалгыз гана пайгамбар, элчи. Амбия сүрөсү 91-аят. Ошондой эле өз намысын сактаган аялды эстегин. Анан биз өз тарабыбыздан болгон рухту ага үйлөдүк, жана аны уулу менен кошо бардык ааламдар үчүн аят үлгү кылдык. Аят жышаан асыл Курандагы маанилүү тема. Бул сөз Алланын улуулугун билдирген окуяларды эске салып, далилдеп жана искертип турат. Чындыгында араб тилинде аят сүрөлөрдөгү бөлүнгөн ырларды билдирет. Сөзмө сөз жышаан белги деп которулат. Ошондуктан асыл Курандагы ар бир аят жышаан белги болуп саналат. Бирок Мариям уулу Иса Машаяк Алланын жышаан белгиси деп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Ал Алладан кандайдыр бир жышаан белги кабыл албастан, ал өзү Алланын жышаан белгиси болгон. Мариям сүрөсү 21-аят. Жебреил айтты: Ушундай Раббиң айтат, бул иш мага оңой. Биз ал баланы адамдар үчүн жышаан белги жана өз тарабыбыздан болгон ыракым, мээрим кылабыз. Бул ушундай чечилген бир иш. Мариям уулу Иса Машаяктын экинчи келиши кыямат күндүн жышаан белгиси болуп саналат. Зухрух сүрөсү 61-аят. Албетте, Иса кыямат саатты туурасындагы жышаан белги. Ошондуктан силер ал саат тууралуу эч качан шек күмөн кылбагыла. Мариям уулу Иса Машаяк кыямат күндүн күбөсү катары эскертилген жалгыз пайгамбар, элчи. Ниса сүрөсү 159-аят. Ар бир китеп берилген адам өлүмүнөн мурун ага, Исага албетте ыйман келтирет. Кыямат күнүндө болсо, ал Иса булардын зыянына күбө болот. Ал күн мурдатан даярдалган ырайым деп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Мариям сүрөсү 21-аят. Жебреил айтты: Ушундай Раббиң айтат, бул иш мага оңой. Биз ал баланы адамдар үчүн жышаан белги жана өз тарабыбыздан болгон ырахым, мээрим кылабыз. Бул ушундай чечилген бир иш. Ал төрөлгөндө эле пайгамбар деп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Мариям сүрөсү 30-аят. Ошол чакта наристе тилге кирип: Мен Алланын пендесимин. Ал зат мага китеп Инжил берди, жана мени пайгамбар кылды. Ал ак баталуу болуп аталган жалгыз пайгамбар, элчи. Мариям сүрөсү 31-аят. Дагы мени каерде болсом кут, берекелүү кылды. Тирүү болгонумда сыйынып зекет берүүмдү буйруду.
Asıl Kur'anda ak batalu деген söz Allah menen jakın mamileni bildiret. Allah bergen kitep Allah'nın ibadatkanası jana başka ушундай сыяктуу. Ал күнөөсүз деп аталган жалгыз пайгамбар элчи. Maryam сүрөсү 19-аят. Ал айтты: Мен бар болгону сага бир аруу пакиза, уул белек кылуу үчүн Раббиңдин элчиси гана болом. Maryam уулу Иса Машаяктын мүнөздөрү Алланын аракеттенген сүйүүсү көрүнүп тургандай таза болгон. Жер үстүндө жашаган бир дагы адам анын мүнөзүнө теңдеше алган эмес. Анткени андан башка эч ким Алланын сөзү деп жарыялаган жок. Ошондуктан биз анын ысымынын артында тынчтык анда деп айта турган жалгыз пайгамбар. Муса алейхиссалам бул дүйнөдө жогору көтөргөнү менен Maryam уулу Иса Машаяк бул дүйнөдө да, келечекте да жогору көтөрүлгөн жалгыз пайгамбар элчи. Али Имран сүрөсү 45-аят. Ошол кезде периштелер айтышты: Эй Maryam, албетте Алла сага өзү тарабынан бир сөз куш кабар кылып берет. Ал сөздүн аты Масих Иса бин Maryam болуп, ал бул дүйнөдө жана акыретте абройлуу жана Алланын жакындарынан болот. Анын иштери. Maryam уулу Иса Машаяк айыктырууга жөндөмдүү жалгыз пайгамбар элчи. Маида сүрөсү 110-аят. Эстегин, Алла айткан эле: Эй Иса бини Maryam, сага жана энеңе берген нематымды сени Рухул Кудус менен күчөткөнүмдө адамдарга бешикте жатканда эле балакатка жеткен сымал сүйлөгөнүңдү, сага китеп жазуу жана хикмат илимди, Тоорат жана Инжилди билдиргенимди. Менин ысымым, ыктыярым менен ылайдан куштун сөлөкөтүн жасаганыңды, кийин ага үйлөгөнүңдө менин ысымым, ыктыярым менен чыныгы кушка айлангандыгың. Менин ысымым, ыктыярым менен сокур жана ала пестерди айыктаргандыгыңды жана менин ысымым, ыктыярым менен өлүктөрдү тирилтип чыгарганыңды эстегин. Дагы Бени Исраилге бул мejиза кереметтерди келтирген чагыңда аларды сени өлтүрүүдөн тосконумду эстегин. Ошондо алардын араларында капыр болгон кишилер бул ачыктан ачык сыйкырдан башка нерсе эмес дешкен эле. Бул аяттын айтуусу боюнча Maryam уулу Иса Машаяк күчү менен чымчык жасап, ага жан киргизген. Хаш сүрөсүнүн 73-аятында Алладан башка эч ким чымынга да жан киргизе албайт. Ал эми чымчык чымындан алда канча чоң эмеспи? Эми биз мындай суроо беришибиз керек. Эгерде бирде адам чымын жаратканга кудурети жетпесе, чымчыкка окшогон чоң нерселерди жаратканга Maryam уулу Иса Машаяктын кантип күчү жетти? Maryam уулу Иса Машаяк Алладан башка тирилтүүгө күчү жеткен жалгыз пайгамбар, элчи экендигин ушул аяттан окудук. Maryam уулу Иса Машаяктын сөздөрү башка пайгамбарлардын сөздөрүнөн айырмаланып турган. Ал жашыруун нерсени ачык билген жалгыз пайгамбар, элчи болгон. Али Имран сүрөсү 49-аят. Жана ани Бани Исраил жамаатына пайгамбар кылат. Мен силерге Раббимиңерден аят далил келтирдим. Мен силерде ылайдан куштун келбетин жасап, ага үйлөсөм, ал Алланын ысмы, амири менен жандуу куш болот. Дагы мен Алланын ысмы, амири менен сокур, пес ала оорларын сакайттамын.
Ölüktörдü tiriltemin. Oşondo эле силер өзүңөр жей турган жана үйлөрүңөрдө сакталып турган нерселериңерди айтып бере аламын. Эгер момун болсоңор, албетте бул иштерде силер үчүн анык аят далилдер бар. Ал мүмкүн эмес нерселерге уруксаат берген жалгыз пайгамбар элчи. Али Имран сүрөсү 50-аят. Мен силерге өзүмдөн алдыңкы Тороттун чындык экенин ырастоочу болгон абалда силер үчүн арам кылынган айрым нерселерди адал кылуу үчүн келдим. Дагы силерге Раббиңерден аят далил келтирдим. Алладан корккула, жана мага моюн сунгула. Биз азыр эле окуп кеткен асыл Курандын аяттары Мухаммед алейхиссалам Мариям уулу Ыйса Машаяк жөнүндө даңазалуу айткандарына далил болду. Мухаммед алейхиссалам Мариям уулу Ыйса Машаяктын асмандан тамак түшүргөнүн, ачка адамдарды тойгузганын, сокур адамдарды көргөзгөнүн, ала оорулуу адамдарды айыктарганын жана башка ушул сыяктууларды айткан. Башка жагынан биз тарыхтан көрдүк. Иудейлер ошол кезде Мариям уулу Ыйса Машаяктын пайгамбарлыгын биринчи орунда анын Машаяк экендигин билгилери келген эмес. Алар бир нече кылым Мариям уулу Ыйса Машаяк жөнөкөй адамдан жогору болгон деген адамдарды Машаяктын жолдоочуларын куугунтукта алышкан. Мына ошондуктан Медина аль-Мунавварада жашаган иудейлер Мухаммед алейхиссалам Мариям уулу Ыйса Машаяк жөнүндө айтуусун токтотууну каалашып, биз аны өлтүргөнбүз, албетте өлтүргөнбүз, силер ан жөнүндө айтканыңарды токтотушуңар керек дешкен. Ниса сүрөсү 156-157 аяттар. Жанада капырлыктары жана Мариям туурасында чоң жала жайгандыктары себептүү. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Аль-Масих бини Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Ыйса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндөр калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Алар Мариям уулу Ыйса Машаяктын шакирттерине дагы ушундай деп айтышкан. Инжил апостолдордун иши 4-бап 18-аят. Анан аларды чакырып, таптакыр Ыйсанын ысмы жөнүндө сүйлөбөгүлө да, үйрөтпөгүлө деп буйрук беришти. Инжил апостолдордун иши 5-бап 27-28 аяттар. Аларды алып келгенде жогорку кеңештин алдына тургузушту, дин башчы алардан сурады. Бул ысым жөнүндө үйрөтпөгүлө деп силерге катуу буйрук бербедикпи? Мына эми үйрөткөнүңөр менен Иерусалимди толтурдуңар, жана ал адамдын канын үстүбүзгө келтириш ниетиндесиңер, деди. Мына ошондуктан Мухаммед алейхиссалам Мариям уулу Ыйса Машаяктын таламын тартып, иудейлердин ага кайрылуусун көргөзгөн. Бул жерде асыл Куран мындай деп жооп берет. Шубихаллахум, алар ушундай деп ойлошот. Инжил Матвей 27-бап 62-ден 66-га чейинки аяттар. Жумадан кийин эртеси күнү дин башчылар менен фарисейлер Пилаттын жанына чогулушту. Жана мындай дешти. Таксыр, алиги алдамчы тирүү кезинде 3 күндөн кийин тирилем деген сөзү биздин эзибизге түштү. Ошондуктан мүрзөнү 3-чү күнгө чейин бек кайтарууга буйрук бер. Анын шакирттери түндөсү келип, аны уурдап алып кетпесин, жана
kayradan tirildi dep elge jar salbaсын, jana akыркы алдоо алгачкыдан жаман болот. Пилат аларга айтты: Сакчыларыңар бар, барла да билгениңерди кайтаргыла. Алар барышты да мүрзөнүн жанына сакчыларды коюшту, жана ташка мөөрүн басышты. Инжил Матвей 28 бап 11-15 аяттар. Аялдар баратканда сакчылардын кайсы бирлери шаарга кирип, дин башчыларга бүт болгон окуя тууралуу жарыялашты. Булар аксакалдар менен чогулушта да кеңешип, жоокерлерге жетишээрлик акча беришти. Жана мындай дешти: Анын шакирттери түндө биз уктап жатканыбызда келип, аны уурдап кетишти деп айткыла. Эгерде бул жөнүндөгү кабар башкаруучуга жетсе, биз аны ишендиребиз да силерди чатактан куткарабыз. Алар акчаны алып үйрөткөндөй кылышты. Ошондон бүгүнкү күнгө чейин иудейлер арасына ал сөз жайылып келет. Кимдир бирөө Мухаммед алейхиссалам учурунда иудейлер өздөрү аны кагып өлтүрүшпөсө, анда эмне себептен биз Алланын элчиси болгон Мариям уулу Иса Машаякты өлтүргөнбүз деп мактанып жатышат деши мүмкүн. Бирок алар чынында эле Мариям уулу Иса Машаякты кармап алышып, римдиктердин колуна тапшырып беришкендиктери рас. Бирок Ниса сүрөсүндөгү 157 аяты алардын бул мактангандыктарын четке кагат. Мариям уулу Иса Машаяктын учурундагы иудейлерге Мариям уулу Иса Машаяктын таасиринен адамдарды сактап калдык, жана аны биротолу жок кылдык дегендей көрүнгөн. А бирок эмне болду? Алла аны өлгөндөн кайра тирилтти. Анткени Аллага мүмкүн эмес нерсе жок. Куран мындай дейт. Али Имран сүрөсү 54 аят. Жөөттөр Масихке каршы айла кылышты. Жана аларга каршы Алла да иш ойлонду. Чындыгында Теңирдин ойлорунан артык эч нерсе жок.